Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi, urayımdı Allah'ın atımıyla başlap, taqdırыбызга ушул күндөрдү жараткан улуу Аллах Таалага мактоолор айтып, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарды Кудайым буйрса мына ошол жалпы мусулмандар кубанып, сүйүнүп, чыдамсыздык менен күтүп аткан Рамазан айынын башталуусуна бир күн калды. Кудайым буйрса мына ошол кош келдиңер Рамазан деп мына ошол Рамазан айы менен жалпыңыздарды куттуктагым келип отурат. Чындыгында кээ бир инсандар жаңы жыл тосуу үчүн 31 декабрда салют атуу үчүн bir айлап даярдана турган болсо, биз мусулмандар дагы бүгүн мына ошол 6 айдан бери кубанып, Рамазан жакындады, Рамазан келатат. Алланын рахматы, мээрими жааган улуу Кур'ан түшкөн, Кур'андын туулган күнү, Кур'ан айы келатат деп мына ошол кубаныч менен отурабыз. Жараткан Аллах Таала мына ошол улуу айда өзү уада кылган. Пайгамбар айткан: "Аввалуху рахма, ва авсатуху магфира, ва ахируху айткум минан ниран." Баштапкы алгачкы күндөр Алланын рахматы, ортосунда Алланын кечирими, ва ахируху айткум минан ниран, жана акыркы 10 күндүгү тозоктон кутулууга бир мүмкүнчүлүк болгон өзгөчө бир Алланын рахматы, мээрими, кечирими жааган ай келип отурат. Урматтуу мекендештер, Рамазан айы биз мусулмандар үчүн өзүнчө бир мүмкүнчүлүк, өзүнчө бир сезон. Ошондуктан мына ошол Рамазан айын Пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылгандай мына ошол түндөлөрүн таравих менен, тахажжуд менен, намаз менен өткөрүп, ал эми күндүзгүсүн орозо кармап иншалла ибадат менен өткөрүүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Жана ошондой эле мээримдүү пайгамбар өзүнүн башка бир хадисинде баса белгилеп айткандай, кимде ким Рамазан айында орозо кармап жүрсө, аны менен кимдир бирөө келип талашып тартышып, уруш жанжал кыла турган болсо, мен орозо тутуучуларданмын, мен орозомун деп унчукпай койсун дейт. Мына ошол орозонун урматына кул мүнөзүн оңдосун деген маанидеги пайгамбарыбыздын бул хадиси мына ошол Рамазандын урматына адеп акылап кул мүнөзүн оңдоп, жана мындан кийин дагы мына ошол Рамазандан кийин дагы Кудайым буйрса мына ошол адеп акылакта, иман, исламда кадамдарыбыз бекем болуп, жакшы кулк мүнөз менен жүргөндө Аллах Таала насип кылган болсун. Кудайым буйрса мына ошол Рамазан айына эсен аман жетип олтурабыз. Ушул Рамазандын Аллах Таала Рамазандан өз үлүшүн алгандардан түндөлөрү намазы менен, күндүзү орозосу менен, жана андан сырткары мына ошол бизге белгисиз болгон Алланын рахматы, мээрими, мына ошол мээримдин баарына, кечиримдин баарына татыктуу болгон ошол кечиримден, ошол рахматтан өз үлүшүн алгандардан болгонду жалпы мекендештер баарыңыздарга Аллах Таала насип кылган болсун. Кудайым буйрса Рамазан кечелеринде мечиттердин чырагын жандырып, таң атканга чейин мына ошол мечиттерде намаз менен, ибадат менен, Кудайым буйрса сыймыктана турган устаздарыбыз бар. Мына ошол устаздардын сабагы, таалими, баяны менен иншалла бир айлык Рамазанды мечиттерде өткөргөндө Аллах Таала насип кылган болсун. Жана жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарыбыз, мына ушул Рамазанга жетпей канчалган бир туугандарыбыз өтүп кетти. Ошолорду рахматын алсын. Ал эми Рамазанга жеткендерге Рамазандан өз үлүшүн ала тургандардан кылсын. Жана кийинки Рамазанга чейин арабызда кимдир бирөөнүн жанын ала турган болсо, кимдир бирөө жан аманатын тапшыра турган болсо, Аллах Таала ыйман менен жанын алып, бейиштик инсандардын катарына кошсун. Дагы бир жолу кош келдиң Рамазан, орозо айы жалпыңыздарга кут болсун. Ассаламу алейкум. Рамазан